Алымкадыр Савердинович, саламатсыздарбы? Дары дармектер жок болуп атат, эмне менен дарылайбыз деп, ошентип докторлор айтып атышат да. Элбир Зыргылбеков, мынакей мен жана айтып кеттим. Burada 420 эле наиманование ПЖСке кирген экен. Ошон үчүн башка дары-дармектерди жок болуп калган үчүн дары-дармектер жок болгон. Азыркы кезде биз бүт бардык оорулар боюнча кайсы дары-дармектер керек болсо бүт бардыгын биз перечень жизненного важныкка киргизип атабыз. Ошол вопрос боюнча иштеп бүт бардык жерде азыр дары-дармектердин запасын кылып атабыз. Азыркы кезде 2 айдан 6 айга чейин запастар болуп атат. Анда көзөмөлгө алынып жаткан турбайбы? Хорошо. Анан тез жардам боюнча сиз эми жакшы билесиз, тез жардамда иштеген адамдар шопурлардын выгораниесин жакшы түшүнөсүздөр да. 3-чү детскийде 5 бригада 5 машина болсо дейт, бир күндө 30 вызов болсо дейт, аякта деген ординаторлор чыгышат. Бир машина дейт, жалпы кырт ошакта 5 педиатр иштесе, эми шаар уже миллионник эмес, 2 миллиондон аштык да. Жаңы конуштарды кошкондо жетишпейбиз дейт. Педиатрияда 5 скорый иштейт дейт, детский больницада. Анан биз эмнеге жетишебиз деп мен ошакта иштеген эми адамдар менен сүйлөшсөм, ошентип расмий сизден коркуп, эми чоңдорунан коркуп арызданышпайт. Бирок бейрасмий ошентип айтып атышат да. Элвира Жыргалбековна, ал проблеманы чечкенге аракет кылып атабыз. Себеби бизде скорый помощьтардын бардыгы Бишкек шаарына жете турган болду, бирок врачтар жок болуп атат. Биз врачтар жок болгон үчүн ал жерден биринчиден билесиз, сиз айтып кеттиңиз, айлык аз болгондуктан, анан нагрузка абдан көп болгондуктан врачтар аз болуп, ошо эмеге скорый помощьта жаш азистер менен клиник координаторлорду, студенттерди иштетип атабыз. Эгер доктор Алымкадыр Савердинович, эгер докторлор жетишпесе, анда пенсия чыктың деп медсестраларды эмне кетирип атасыздар? Сиз буну расмий түрдө укпасаңыздар керек, расмий эмес түрдө кээ бир ооруканаларда текшерип алыңыздар. 60-тан аштың деп туруп, сен уже карып калдың деп техперсоналды, медсестраларды, мындай чоң эле кызматта эмес адамдарды акырын-акырын четтетип кетирип атышат. Ошондукта алыңыздар. Бир жактан докторлор керек жок деп атасыңар. Ой, жетпейт, келбейт деп атасыздар, акылары аз. Өмүр бою системада иштегендерди ушу 30 жыл иштедиң, пенсия чык деп туруп күчкө салып кетирип атышат. Аны сизге мүмкүн бул маалымат жетпей атат. Кээ бир ооруканалардын жетекчилери ошентип, эми куундук десем, мындай докторлор жаштар келсин макул, бирок жаштар акылары аз болсо келбей жатат деп атасыз. Анда эскилерди кетирбей тургула да. Бул сиз ошону текшерсеңиз, өзүңүз бир барып, расмий эмес, сураштырып, мен бир ошол ооруканадан ошону маалымат укмак тургай, ошо ыйлап аткан улуу эле адам экен, ошону өз көзүм менен көрүп, жетекчисине айттым. Аны эми бияктан эмес, сиз өзүңүз менен сүйлөшкөндө мен айтып коеюн да. Ошондой нерселер болуп жатат. Элбир Жыргалбековна, макул мен ушуларды тактап көрөйүн, главврачтар менен сүйлөшүп, эгер опытный медсестралар болсо, иштей алат эмеге иштеп жакшы иштеп аткан болсо, биз кетирбешибиз керек. Эмчи дегенде медсестраларды, врачтарды даярдаш үчүн көп жыл керек, опыт керек. Ошон үчүн биз аларды колдонушубуз керек. Биздин улуттук госпитальга барганда, акыркы жолу мен билбейм, сиз качан барып текшердиңиз эле, азыр барсаңыздар, коридорлордо бачкалап жатышат элдер. Коридордо жатышат, дарыланышыпчы. Палатада орун жок. Бул маселени сиз экөөбүз эми өкмөттө бир иштедик. Шаардын тегерегинде, Чүй областында ооруканаларды салып, ошол ооруканалардын санын көбөйтмөйүнчө, докторлорду даярдап чоңойтмоюнча, бул маселе чечилбейт Бишкекте. Дагы көп ооруканалар салсак деле, жалпы Чүй анан Бишкектин тегерегинде деген эми ички миграция менен калкыбыздын саны көбөйүп жатпайбы? Ошолорду качан чечебиздер? Региондордо ооруканалар качан салынат да? Именно Чүй областын айтып атам. Элбира Жыргалбековна, бул боюнча мен 15 күн мурун обход кылып чыгып, жана сиз айткан мекемелерде биздин медицинский факультеттер көп болуп кетип, кафедрага анан кийин кабинет кылып берип койгон экен. Мен приказ чыгарып, азыркы кезде Бишкек шаарындагы жайгашкан медицинский учреждениялардан, ошол отделениялардан бүт бардык кабинетти бошотургула деп мен приказ бердим. Азыркы кезде ошолор бошоп атат. Ошондо сиз айткан
очередтер же болбосо 4 койкалы жерде мынакей билесиз 5-6 жатып атат, алардын баардыгын азыр тартипке салып атабыз. Анан акыркы суроом, скрытиеге мына депутаттар мыйзамдап келди, сиз каршы болдуңуз, бул жагын мен колдойм да, анткени биздин доктурлар кантип үйрөнөт. Бирок эмнеге бул маселе көтөрүлүп атат? Анткени өлгөн адам денесин алыш үчүн акча төлөп атышат региондордо. Ошол коррупцияны качан жоёсуздар? Элбир Жабалбеков азыркы кезде эмеге маркумду скрытияга бербейм десе, заявление жасат, ошол бойдон эле эчтеке акча төлөнбөй берилип кетет. Эгер мында мен текшерип көрүп, эгер андай фактылар болсо, ал судмедэксперттер өзүнүн жазасын алат. Рахмат, ишиңизге ийгилик.